وأكون. Салам катталуучулар, бүгүн Сенамет клиникасынын жалпы жамааты Токмок шаарындагы Калгул айылына келди. Келгенибиздин себеби дал ушул Сенамет клиникасынын жетекчиси, фармацевтика илимдеринин кандидаты, жинолог Үркүнбаев Шайлообек Дүйшеновичтин демилгеси менен жана ошол инсандын буйругу менен келип турабыз. Себеп дегенде дал ушул жараткан алдында кимдир бирөөнүн дартына дава болуп калабызбы деген таризде. Айылдын тургундарын бекер көрүп бермекчибиз. Жүрүңүздөр анда эмесе биргеликте көрөбүз. وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب. Муктаж жаранга кол сунуу албетте бул эң жакшы кадамдардын бири эмеспи? Дал ушундай кадамдын шилтеп биз Сенамет клиникасы келдик. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле Чу деген деле биринчи кабинет бул урологтуку. Бул жака биздин уролог жайгашып бейтаптарды көрүп баштады. Өзүңүздөр көрүп тургандай кезек абдан көп. Андан ары кетип баратканда эле саламатсыздарбы? Сатпы? Невропатологдун кабинети. Бул жакта менимче уже көрүп баштаса керек, Мынакей. Жүрүңүздөр. Опа. Мынакей. Өзүңүздөр наристелерди көрүп эле дароо түшүнсөңүздөр керек, бул жакта биздин педиатр отурат. Андан ары барганда лор врач. Мынакей, урматтуу катталуучулар, Сенамет клиникасында эң сонун аппараттардын бардыгы тең бар. Тагыраагы мына мисалга алсак, биздин канттын өлчөмүн ченей турчу аппарат. Азыр биргеликте көрөбүз. نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة. Мен атым Кундуз. Анан өзүм суставтарым ооруйт да, ооруп чалдым. Анан ошо лорго көрүндүм, Кудай буйрса жакшы кабыл алып, жакшы кеңешин берип айтты. Андан кийин эми нерв-патологко турат, нервти дагы кичине текшертип коелу деп, ошол жакшы экен, норма экен. Буга чейин текшерип көрдүңүзбү? Жок, текшертип көргөн эмесмин. Бат эле чыгат бекен? Момент. Жакшы, биздин клиниканын Жакты. Медцентр аябай жакшы да. Келет дегенде эле келгем. Азыр невропатологко көрүнөйүн деп атам, анткени хроничный нервке суук тийген да, ошону көрсөтүп чыгайын деп. يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. Саламатсыздарбы? Бүгүн ошо биз Токмок шаарынын айылына келдик элек. Биякта ошо айылда медициналык борборлор болбогондуктан көбү врачтарга да кайрылышпайт экен. Пациенттер аябай өтүшүп кеткендер бар экен арасында. Ушул жашка 70 жашка чейин келип өмүрү урологко барбагандар бар экен. Мына биз колубуздан келишинче бүгүн консультация берип, колубуздан келишинче мүмкүн болгондорго сразу дарыларын жазып беренге аракет кылабыз, болбосо анан дагы обследование кылыш да керек болуп калат экен. Андайларда ошо шаарга бизге келгиле деп кеңеш бергенге туура келип атат. Алдыда да көп пациенттерибиз бар. Баарын алып жетишкенге аракет кылабыз. Бүгүнкү күндөн пайдаланып, ушу Үркүнбаев Шайлообек агайга эң чоң өтө ыраазычылык билдирип кетем, Калгул айылынын элинин элчиси катары. Мен айылдын жергиликтүү кеңешинин депутаты Шабданова Айкан. Биз элибиз ушул медосмотрга көрүнүш үчүн Токмокко барыш үчүн дагы убакыт керек, 20 мүнөт. Ошого бара албай, чыга албай аткандагы ата-энелерибиз бар. Ошонун эсебинен ошо элдин камын көрүш үчүн, эл өзүнүн ден соолугун билиш үчүн көрүнүп алуу максатында элибизди бүгүн чакырып отурабыз. Сенамет медцентрдан медиктер
келип медайымдар ошо элибиздин камын көрүү үчүн келишти бүгүн.